Сатарова Багдагүл Абдымаликовна, номер 6 жалпы орто билим берүүчү мектебинин директору. Алукул Осмонов эне тили. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Зор манас көлөмүнө жетпес ченем, чарчабай 3 ай айтса түгөнбөгөн. Кыргызда дагы толгон көп укмуштар, чынында баары сенин күчүң белем. Көркөм окуу эстафетасын номер 7 Алым Усман атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин директору Асанбекова Зиягүл Шайдуллаевнага узатамын. Темиркул Үмөталиев, кыргыз тили. Орусчада, монголчада сүйлөй бир, жер жүзүндө жок бир дагы өгөй тил, ошондо да ширетейин дилиңе, шек келтирбе менин эне тилиме. Кыргыз тили кубат күчүм жөлөгүм, ата болуп үйрөткөн жашоо өнөрүн, жанын бирдей, канын бирдей көрөмүн, ал өлгөнчө мен да кошо өлөмүн. Эстафетаны Жалал Абад шаарындагы номер 8 орто мектебинин директору Кушубакова Эльмира Абдилаевнага узатамын. Сайнидин Ишеновдун эне тилим. Эне тилим нечен кылым карыткан, карагыла ачып өткөн тарыхтан, өз тилинде сүйлөп кыргыз элибиз эне тилин жоодон сактап калышкан. Эне тилде улуу манас сүйлөгөн, акыл айткан бакай эне тил менен Алмамбетта чоро болуп манаска кыргыз тилин өз тилинде үйрөнгөн. Эстафетаны номер 9 мектеп гимназиясынын директору Баткан Абдубаповнага узатам. Кыргыз тили турсун үчүн жаңырып, кыргыз атпай тикеден тур жабылып, кел катарга алдыга бас биз менен, кимдир бирөө жүргөн болсоң жаңылып. Кыргыз тили болбосо да дүйнөлүк, ата журту да турсун дайым сүйлөнүп. Аздек дейли баба мурас бул тилди, ата салтын энен аркын үйрөнүп. Көркөм окуу эстафетасын Тойгонбай Кошматов атындагы номер 10 мектеп гимназиясынын директору Жумабекова Айзада Дүйшөнкуловнага узатамын. Тынчтыкбек Нурманбетов, эне тилим. Эне тилим эчен кылым карытты, күбө тартам күжүлдөгөн тарыхты, кыргыз эли эчен кыйын кезенде кыл чайнашып, кылыч суруп чабышты. Эне тилим эчен кылым карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Эне тилим эстелигим урабас, келбес жайга кеткенимде жарыктан.